Нарын шаарында жакынкы күндөрү жаңы үлгүдө жасалган таштанды челектер пайда болушу мүмкүн. Алар калың катуу кагаздан жасалган. Каланын аялдама жана башка коомдук жайларына коюла турган таштанды идиштер үчкө бөлүнөт. Биринчи урнага кагаз, экинчисине картон болсо, үчүнчүсүнө желим таштандылар ырытылат экен. Бул идея Борбор Азия университетинин студенттерине таандык. Жаштар картондон жасалган таштанды урналарды өздөрү билим алган окуу жайга орнотушкан. Наримон Мамедов Борбор Азия университетинин 2-нчи курсунда окуйт. Аталган окуу жайдан билим алуу үчүн коңшу Тажикстандан келген. Келечекте масс-медиа жана коммуникация тармагында эмгектенүүнү кыялданат. Максаттарын ишке ашыруу үчүн башын китептен албай окуурун айтат. Ал эми бош убактысы болсо спорт залга келип, футбол менен машыгат экен. Наримон буга чейин спорттун бул түрү менен кызыкчуу деле эмесмин дейт. Бирок спорт залдагы шарттар анын ыңгайлуулугу футбол ойноого шыктандырган. 2 жылдын ичинде университеттин футбол клубунун президенти болууга жетишкен. Буга чейин спорт менен көп деле достошо берчү эмесмин. Университетке келген соң гана спорт жаатында активдеше баштадым. Сабактан бошоп калсам эле бул жакка келип машыгам. Себеби мында дене тарбия сабагы жок. Бирок бул убактылуу эле. Учурда жетекчилик тарабынан дене тарбия сабагын киргизүү караштырылып жатыптыр. Окуу жайдын өзүнүн футбол командасы жана машыктыруучусу бар. Командага топ тепкенди жакшы билген балдарды тандап алышкан. Алар кыргыз, тажик, казак улутунун өкүлдөрү. Арабызда сириялык жигит бар. Буга чейин биз Нарын шаарынын жергиликтүү оюнчулар жана түрк мектептеринин футбол командасы менен жолдоштук беттеште чыкканбыз. Эми Нарын шаарынын чемпионатына даярданып жатабыз. Борбор Азия университетинде окуп жаткан балдардын бардыгы илимге, билимге умтулган. Студенттер сабактарын окуган соң бош убактысын өздөрү каалагандай өткөрө алышат. Кампустун ичинде окуу кабинеттер, ашкана, китепкана, жатакана жайгашкан. Улан кыздар бири-бири менен маектешип, көңүл ачуу үчүн дагы өз-өзүнчө бөлмөлөр каралган. Айрымдары топ-топко бөлүнүп, коомдук иштерге активдүү катышышат. Имаратка кирип келгенде эле ар кайсы бурчтагы картондон жасалган үкөктөр көзгө урнат. Алар таштанды ыргытуу үчүн коюлган. Бул идея студенттерге таандык. Жаштар таштанды ыргытуучу челектерди үчкө бөлүшкөн. Биринчи урнага кагаз, экинчисине картон болсо, үчүнчүсүнө желим таштандылар ыргытылат. Биз бул проектти 2018-жылдын октябрь айында баштаганбыз. Бир жыл бою мусор сорттоп чогулттук. Биринчиден албетте университеттеги окуучуларды бул нерсеге үйрөттүк, андан кийин ишибиз оңоло баштады, жакшы нерселерди кылдык. Бир жыл ичинде 285 килограмм кагаз, 50 килограмм картон жана 30 килограмм пластик чогултуп алдык. Таштандыларды биз көбүнчөйү университеттин аймагында чогулттук. Студенттер калдыктарды чогултуп жакшы эле каражат табышкан. Түшкөн акчаны таштанды салуучу баштыктарга жана экологияга байланыштуу мелдештерди уюштуруп, байгелерге жумшашат экен. Нас тогда было всего 6. Алгач биздин командада 6 киши болчу. Азыр курамыбыз кеңейип 15 адам болуп калдык. Бул долбоорду Нарын шаарындагы мектептерде дагы жайылталы деп жатабыз. Жакында мектеп окуучулары менен жолукканбыз. Аларга да бул идея абдан жакты. Болгону долбоор жактырылса эле, Нарындагы 12 мектеп картондон жасалган үкөктөр менен камсыз болот. Азыр жоопту күтүп жатабыз. Борбор Азия университетинин студенттери муну менен эле токтоп калбайбыз дешет. Жакынкы күндөрү Нарын шаарындагы аялдама, коомдук жайларга да университеттин ичиндегидей таштанды челектерин койгону жатышыптыр. Кайыр Жайлообекова, Жанарбек Догдурбек уулу, НТС, Нарын областы. Программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.